Озгур элинин көпчүлүгү малжандык чарбачылык менен пайдалангандыгы үчүн бул жерден көбүнүн ошол иштери токтоп калат. Бүгүн Озгур айылынын тургундары айыл чарба багытында пайдаланып келген жерди талашып жаткан жеке менчик адамдарга нааразы болуп чогулган. Алар жалпы айыл элинин ырыскысын талашып жаткан ишкер мыйзамды сыйлабай жогору жактагы айрым чиновниктерди аралаштырып, элдин жерин тартып алуу аракетин көрүп жатат дешет. Бул жагына. Жапалак айыл өкмөттүн территориясы болуп бекитилген. Азыр мына жыйындарыбызды чогултуп алдык. Мен 30 жашка болсо чыксам, мен эс тарткандан бери ушул жерде биз жылда бардык ошо дандарды эгип, өзүбүзгө керектелүүчү нерселерди алабыз. Азыр 30 жашка чыксам. Бул жерди эгерде бизден алып койсо жеке менчиктер, Озгур элинин көпчүлүгү малжандык чарбачылык менен пайдалангандыгы үчүн бул жерден көбүнүн ошол иштери токтоп калат. Себеби бул жерден саман алабыз, чөбүн оробуз, бардык өзүгө керектелүүчү нерселер. Бул жер 80 гектар. 1995 жылдан бери Озгур айылынын 300гө жакын кожолугу айыл чарба багытында пайдаланып тиричилигин өткөрүп келет. Жер сайыз убагында ишкананын көмөкчү чарбачынын жери болгон. Сайыз жоюлуп, өлкө эгемендүүлүк алган соң бардык ишканалардын көмөкчү чарбалары мамлекетке кайтарылып берилип, кайра элге үлүш катары бөлүнүп берилген. 2016 жылдан бери Түштүк суу ишканасы кайракы жерге курулуш багытында деп документ жасатып алып, бүгүнкү күнгө чейин талашып келет. Ошол 2016 жылы күз айынан бери мына 5 жылкы убакытта биздин жерибиз чечилбей келе жатат. Бүгүнкү күндө жогорку сотто каралып атат. Кече 22 июль күнү дагы сот болду, 6 июль күнү сот болду, эртең 28-ине дагы жылды. Ага чейинки процесстерди Ош областтык сотунан алардын госактысын жокко чыгарууга чечим чыккан. Ал эми жогорку сотто негедир мурункусунда дагы жогорку областтан алардын ошо соода саттык келишимдерин госактарын жокко чыгаруу чечими чыккан. Жогорку сотко барып, жогорку соттон кайдадыр бир немелер шылтоолорду кылып кайра областка жөнөтүшкөн. Областтан кайра эле мурунку эски чечимин күчүндө калтырды. Ал эми бүгүнкү күндө жогорку сотто чечим чыкпай жатат. Түштүк суу ишканасы бул жерди Сулайманов Рустам аттуу жаранга 300 000 сомго сатып жиберген. Ал жаран Түштүк суу канал ишканасынын негизги акционери. Ал киши Южводстройдун 61% пакет акциясын сатып алган киши. Ал киши качан сатып алган? 1999 жылы сатып алган бул ишкананы. 99 жылы бул жерлер мамлекеттин балансына өтүп кеткен, ал ишкананын балансында болгон эмес. Бул жерлерди сатып ала албайт ал киши. Бул жерде коррупция болуп атат. Кара суу гос регистрден коррупция болуп атат. Кыргыз Гипрозем ишканасынан маалымат сураганда алар 87 жылкы маалыматтарга таянып Кара суу районунун жери деп коюп атат. Бирок багыты боюнча айыл чарба багытында турат. Ал эми Кара суу гос регистр болсо бул жерди курулуш багытында госак жасап берип атат. Ал эми Рустам Сулайманов менен телефон аркылуу байланышканыбызда бул жерге тиешелүү болгон бардык документтери бар экендигин айтат. Документтер мыйзамдуу түрдө алынган. Ал эми соттон сотко өтүп чечилбей келе жаткандыгына жогорку кеңештин айрым депутаттардын кызыкчылыгы бар деп күмөндөйт. Нурбаевке кызыкчылыгы башынан башталган. Ал дагы ошо Озгур айылынан немеден болот да, Жапалак айылынан болот да. Неме Жанар Акаев машы 3 ай болду кошулгениге. Буларга депутаттарга азыр определенный bir PR ошондой bir геройлук керек болуп атпайбы шайлоого. Ошону азыр именно мана шуну колдойм деп атат булар. Шуну колдосом эл укпайт, основной документти ушундай экен деп тескери чыгара берет деп ойлоп атат да. Биздин мекенеде 61 акционер бар, ишчилерибиз 1200 кишimiz болгон. Талаш жер эртең 28 июль күнү жогорку соттун чечими менен чечиле турган болду. Фероза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.